күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берет. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу теле урматтуу радио угуучулар. 1 август 2020 жылга карата статистикалык маалыматка карасак, акыркы 24 сааттын ичинде республикабызда лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозу коюлган 900 бейтап дарыланып ооруканалардан чыгарылган. Алардын ичинен Бишкек шаарында 412 бейтап, Ошто 50, Чүй облусунда 41, Ош облусунда 54, Талас облусунда 6, Нарын облусунда 18, Ысык Көл облусунда 233, Жалал Абад облусунда 52, Баткен облусунда 34 бейтап. Дарыланып айыгып чыккандардын жалпы саны 25.891 түздү. 2020 жылдын 1 августуна карата республикада лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 оорусунун 494 жаңы учуру катталды. Анын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 142-ни түзүп, Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 14, Ош шаарында 47, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 15, Жалал Абад облусунда 16, Талас облусунда 1, Баткен облусунда 14 жана Ош облусунда 30 учур катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 352-ни түзүп, Бишкек шаарында 108, Чүй облусунда 19, Ош шаарында 19, Нарын облусунда 15, Ысык Көл облусунда 79, Талас облусунда 1, Жалал Абад облусунда 37, Баткен облусунда 9 жана Ош облусунда 65 учур катталды. Жалпылап айтканда 36.299 учур катталган. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлар 16.585-ти түздү жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлар 19.714-тү түздү. Бүгүнкү күндө республика боюнча 9.173 бейтап стационарлык дарыланууда. Алардын ичинен 3.605 лаборатория тарабынан тастыкталгандар жана 5.568 бейтап клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталгандар. Региондор боюнча Бишкек шаарында 3.518 бейтап дарыланып жатат, Ош шаарында 627, Чүй облусунда 1.138, Ысык Көл облусунда 859, Ош облусунда 1.218, Баткен облусунда 490, Жалал Абад облусунда 863, Талас облусунда 282, Нарын облусунда 178. Бир сутка ичинде лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык COVID-19 илдетинен 19 өлүм катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 3, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 2, Ысык Көл облусунда 4, Ош облусунда 2, Жалал Абад облусунда 3, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 1 учур, Талас облусунда өлүм учурлары катталган жок. 1 август 20 жылга карата медициналык кызматкерлердин арасында 22 адамдын арасында COVID-19 илдети катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарынан 1, Ош шаарынан 4, Ош облусунан 9, Жалал Абад облусунан 3, Ысык Көл облусунан 5, жалпы республика боюнча бүгүнкү күндө 2790 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 3 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыкты. Мындан сырткары үй карантининен 49 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 1766 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыгарылды. Согласно статистической информации на 1 августа 2020 года, за последние сутки из стационаров страны выздоровели и выписаны с лабораторно- и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 900 пациентов. Из них в городе Бишкек 412, в городе Ош 50, в Чуйской области 41, в Ошской области 54, в Таласской области 6, в Нарынской области 18, в Ысыкульской области 233, в Жалал Абадской области 52 и в Баткенской области 34.
На сегодня всего выписано с выздоровлением 25 891 пациент. На 1 августа 2020 года по республике зарегистрировано лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19 494. Из них лабораторно подтвержденных случаев зарегистрировано 142. По городу Бишкек 4 случая, по Чуйской области 14, в городе Ош 47, Нарынской области 1, Высокульской области 15, Таласской области 1, Джалабадской области 16, Баткенской области 14 и Волжской области 30. Клиника эпидемиологически подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано 352. Из них в городе Бишкек 108, в Чуйской области 19, в городе Ош 19, Нарынской области 15, Высокульской области 79, Таласской области 1, Джалабадской области 37, Баткенской области 9 и Волжской области 65. За весь период зарегистрировано всего 36 299 случаев, из которых 16 585 – это лабораторно подтвержденные случаи и 19 714 – это клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи. В стационарах страны находятся на лечении 9173 пациента. Из них лабораторно подтвержденных 3605 и клинико-эпидемиологически подтвержденных 5568 пациентов. По регионам в городе Бишкек на лечении находится 3518 пациентов, в городе Ош 627, в Чуйской области 1138, в Высокульской области 859, в Волжской области 1218, в Баткенской области 490, в Джалабадской области 863, в Таласской области 282 и в Нарынской области 178 пациентов. За сутки от лабораторно подтвержденных и клинико-эпидемиологических случаев COVID-19 зарегистрировано 19 летальных случаев. Из них в городе Бишкек 3, в городе Ош 3, в Чуйской области 2, в Высокульской области 4, в Волжской области 2, в Баткенской области 1, в Джалабадской области 3, в Нарынской области 1 и в Таласской области случай не зарегистрирован. Также среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 22 новых случая COVID-19. Из них в городе Бишкек 1, в городе Ош 4, в Волжской области 9, в Джалабадской области 3, в Высокульской области 5. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 2790 случаев, из которых за сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 3 медицинских работника. Кроме того, из домашней самоизоляции выписано 49 медицинских работников. Всего по республике выписано с выздоровлением 1766 медицинских работников. Спасибо, уважаемые телезрители, радиослушатели. На этом мы завершаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировала начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской республики Ахматова Айнура Бектургановна. Спасибо за внимание.